ойлой беришет да, эме деп тамак жасабайт депчи. Аркы беттен жарык көрүнсө, бул нормально деп. Бак чиркен айым неге мындай сулуум, бир карасаң таптүйгө окшош, бир карасаң Акмөөр апама окшош. Дикую розу берем, дикую розу дегенде эле бир поза талап кетчү да. Ошо негизи ушул ата-энеге 3 жолу айтыш керек экен да. Күйөөгө тий деп. Шыл бир балай монда 1 кило 750дөн шыл монтот анан мондай чоң кыз кылып. Заплатат хотела. Спасибо. Көрсөтүүнүн башка деме өрчүсү Байгазан чайканасы. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Белая Река компаниясы. Биздин жалпы командабыз менен Назира Жетигенова менен иштейлеп чечтик. Назира Жетигенова жалгыз келген жок. Өзүнүн тун кызы менен Айпери Абдраева менен келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, Назирка, кандайсың жаным жөн? Саламатсыздарбы, урматтуу теле-көрүүчүлөр? Бардыгыңыздардын жаркырап, жайнап келген 2021 менен чын жүрөктөн куттуктайм. Уйлуу жыл, сүттүү, майлуу жылдардан болсун. Ошондуктан сиздерге өзүмө кандай жакшылыкты кааласам, мен дагы ошо жакшылык менен сиздер менен бөлүшкүм келет. Анткени мен ач көз эмесмин дейби. Бүгүн Наке Назира дам программабызга кош келип. Программасына ошо качан мени чакырат деп көрүп, ушундай өзүмдүн бир эле куудулдук жагым, бир эле көчөдө жүргөнүмдү элдер көрөт дагы, баары эле ойлой беришет. Ойлой беришет да, эме деп тамак жасабайт депчи. Көчөдө эле жүрөт деп. Мен өзүм таластык катары мактанып кетейин деп элечи. 5 бармакты таластыкта шалдайм, баардыгын жасайм, бүт эле тамак жасайм. Бир эле тамак жаза албаганын ачык эле айтайын. Ал пловту жаза албайм да. Эмнегедир пловтун суусун куюп койсом, көбүрөөк куюп коем, жазыраак коем, или шуаля болуп калат, же болбосо катып калат да. Ошон үчүн мен пловту такыр жазбайм, калган тамактарын бүттүгүн катырам. Бирок биздин эфирдин алкагында плов жасаган мырзалар жана айымдар бар. Ошо биздин рецепттерин колдонуп жасасаңыз, сөзсүз түрдө пловуңузда сонун болот. Анткени мен неге жазбайм? Мен үйдө бизде бүттүгү тамакты жакшы жасайт. Сиз өзүңүз билгендей эле апам пловту жасайт, кызым пловту жасайт, күйөө балам жасайт, эжелерим жасайт. Ошон үчүн плов жасаган үйдө кишилер көп. Ошондуктан мен пловту жазбайм, башкасын баарын жасайм. Бүгүн эмне тамак жасайбыз? Бүгүн оромо деген тамакты жасап берем. Бул оромону башкача түрү менин рецептим менен розочка деген. Бул розочканы мен бир жылдары ар бир адамдын бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө минет дегенде, бирде төө сени минип алат го. Ошондо төө мени минип алган кезде, анда кыздарым кичинекей кези болчу. Ошо кыздарымды эме турмуш деп өзү эле айтып атпайбы, ошо турмуштан тырышып чыгыш үчүн бул розочканы мен өзүм жасап туруп, өзүм сатчумун. Базарда сатчумун. Ош базарда сатчумун да. Анан кийин ошо маалда Дикая роза деген сериал жүрүп аткан. Ошо сериалдан анан кийин анда мен апам чулочная фабрика деген бар эле, ошол жакта иштейт болчу. Анан ошол жерден мындай клеенкаларды алып келип берет эле. Ошо клеенкалардын ичине бирден салып туруп, анан коробка салып алып туруп, анан ош базарда дикую розу берем, дикую розу дегенде эле бир поза талап кетчү да. Анан кийин ойлонуп көрсөм, анда доход кандай түшүрүштү билбейт экем да. Көрө эле колдорум мозоль болуп кетет, талап кетет. Мен үйгө жасагандай жасачу экем. Ошон үчүн даамдуу болуп бар талап кетчи дагы. Эч кандай ал бизнестен өсүп кеткен жокмун да. Банкрот болгон жокмун. Эме квартирага төлөйм, тамак ашыма жетет, болду, андан ашык чыкпай калат. Анан банкрот болгонум акырында уже тажап кеттим. Оромо жасап, кечке кабыр жаап, баардыгын туурап, анан балдарды буларга көңүл буруш керек, жетишпейм, убакытты көп алат да оромо. Анан кийин эмне кылам деп туруп анан чай сатайын деп көрдүм да. Анан кийин барып туруп термос сатып алдым да. Анан чай саткандарды көрдүм. Чай деп аларды оңой эле болот го. Эчтемкесин эметип кошуп коет. Анан кийин заварканы салдым, сууну кайнатып туруп, анан сүттү куюп туруп, анан сахар салып туруп, аралаштырып барс деп жарып туруп, ошондо банкрот болуп калган. Кызыктар көп экен. Эфирдин алкагында мен ойлойм, сиз дагы бизге кызыктуу окуяларыңыздан айтып берсеңиз керек. Эмне керек? Баштайлы анда. Урматтуу туугандар, мындай кылабыз. Эми бардык эле кыргызстандыктар камырга жакынбыз. Камырды мен даярдап алдым. Убакыт көп албайын деп. Эми камырды унду ээлеп,
алабыз, жылуу сууга тузду чалабыз. Эми өзүңөр билесиңер да канча кошуш керек деп ооба, табетке жараша. Анан кийин жумурткадан кошобуз. Анткени жумуртканы кошкондо камыр эзилбейт, жана ошондой эле сыймалак сулуу болот да, мага окшошчу. Бак чиркин айым эмнеге мындай сулуу, бир карасаң Таптүйгө окшош, бир карасаң Акмүйөр апама окшош, бир карасаң Мерген Байкемге окшош. Айпер эмне кылып ошону айтыңызчы. Силер мага жардам бергиле, убакыт албай анан сүйлөшө беребиз. Камырды жууруп алдык, камырды кандай жууруйбуз? Жылуу сууга тузду табитке карата салабыз дагы, жумуртканы кошобуз. Мисалы мына 3 суала болду, 3 суалага бир жумуртка эле кошуп койсоңуздар болот. Адан кийин ич май керек, эт керек, картошка керек, сабиз керек, болгарский перец кошуп койсоңуздар болот. Мен болгарский перец жок болсо, капуста деле кошуп кое берем, жусай деле кошо берем, пияз кошобуз. Ушулардын баардыгын майдалап туурайбыз. Ич майды сызык кылып сызгырып алабыз. Анан кийин камырды жайып туруп, Камырдын үстүнө сүйкөйбүз, камырдын үстүнө сызыкты сүйкөйбүз. Анан тигилерди болсо аралаштырып, ага болсо татымдардан кошуп коебуз. Мурч кошобуз, кызыл калемпир деле кошсо болот, туз деле кошсо болот. Туура перестер ич майдай кылып, сабизди, картошканы дагы соломка, бирок соломканы өтө узун эмес, камырды тешип кетет да. Ичкерээк болуш керек. Ооба, ичкерээк болуш керек. Анда болсо баштадык, достор. Келиңиздер эми. Келиңиздер, анда біз Айпери сылда кандайсыз? деп баштайбыз. Мен угушумча бул сиздин алгачкы эфириңиз. Эмнеден улам экрандарга чыкпай, сунуштар келсе дагы экрандардан чыгып сүйлөө, интервью берүү сизге жакпайбы? Же тартынасызбы? Тартынам көбүнчөсү анан мындай артисттин кызы деп мындай тартынып эмете албайм да. Жөнөкөй жүргүм келет, эч ким билбесин да, адам катары эле. Эмне артист катары кызы болсо эмне адам болбой калам. Жок, эми Жөнөкөй адам деп чыгаргандай, айтпагандай. Билбейм, менин кыздарым, чынында айтсам, кыздарым мактангысы келбейт да. Анан бирөө билип калса, эмне айтпайсың дейт анан. Анда тыныч жүрүүнү каалайт экенсиз. Дискомфорт боло беришет экен да. Кайсы окуу жайды бүтүңүз? Тапшырган жокмун, жетишпей калып күйөөгө тийип калдым школдон кийин эле. Ну, азыр массаж Культурный массаж лица. окуду, международный сертификат алып. Государственный международный сертификат алдым. Ошол боюнча кетем деп чечтим. Азыр көчөдө канча нервелүү болуп калдыңыз, Назира айым? Кудай буйруса 4 неберем бар. 2 эркек, 2 кыз. Айпериден улуудан 3-өө, кичүү кызыман 1-өө. Шүгүр. Бардык неберелерим менен ушулар жашоомдун жарыктары, жашоома мисалы эме деп коет го, балага караганда небере таттуу депчи. А мен эми өзүм бала болуп, мен дагы товар жакшы деп эрте алып кеткен да. Анан бул Айперини төрөгөндөн 3 айдан 18-ге чыккам да. Анан балалык болуп, өзүм бала болуп, булардын чоңойгону деле баланын даамын татканды мындай көп билбей калдым да. Өзүм да бала болуп эле. Анан баары эле Назира эже кантип барып атасыз? Дары иштиңизби дейт. Дары иштиңизби дейт. Анан албетте дары деле ичкем. Бирок дары деген айтып коет, бир жерди орус туугандар айтмакчы, одно место лечит, другое место калечит да. Анан көбүнчө спорт менен машыгам, и көбүнчө эле сүт азыктар менен. Сүт азыктарды дагы туура ичиш керек, ичип, туура, например, белая реканыкы мага эмнеси жагат? Боли натуральный да. Анан, например, мен камыр тамакты жейм баардыгын эле, бирок ар бир нерсенин чеги болот. Анан жейт десе эле, мен мурда мисалы моундай табак менен бир порция лагман, үстүнө 2 штук манты, анан десертке бир медовый пирожный жеп койчумун да. Анан ухи, уж аш болсунчу деп турам, белый рекан кефиринен ичип койчумун да. Мен азыр андайга жол бербейм. Азыр контролдойсуз өзүңүздү? Өзүмдү контролдойм. Ошол жаңы жылдан кийин эмне кылдыңыздар? Алгач эле чуу дегенче эле кечээ концерт алып барып калдыңыз, ошону көрүп калдым. Кимдерден чакыруу түштү сизге? Жок, чакыруу мага Министерство культурадан түшкөн жок. Ошо штабтан түштү. Анткени штаб уюштуруп турбу?
штабтагы уюштурду, Министерство культурадагы. Мен деги эле правительственный концерттерге катышчу эмесмин. Анткени мен эми жеке ишмермин да. Министерство культурада иштебейм. Анан чакырганда аябай толкундандым, сүйүндүм. Ушундай ишенич чоң концертти алып баруучулукка. Анткени азыр алып баруучулар аябай эле көп, конкуренция көп. Ошонун арасында мени тандаганына аябай сүйүндүм. Анан биздин ажообуз Садыр байкебиз бир маалда туура эмес чечим чыгарышып абакта жатканда эле биздин көп менин коллегаларымдын көбү ушундай суранышып жардам бергиле чыгарганга интернет булактарынан интернет булактарынан суранганда көбү баш тарткан экен. Анан мен ошондой эле жок, эмнеге жакшы кишини колдош керек деп ошондой эле кайрылуу кылдыңыз беле ошондо? Элдерге кайрылуу кылган былтыр. Эмне деп кайрылдыңыз эле? Жакшы кишини эмне камап атасыңар, чыгарып койгулачы, пожалуйста деп кайрылгам. Ошо бир видеоңузду көрүп калдым эле. Ооба. Анан ошондо мен ойлогом, эми бир эле менин жардам эмес, көп эле киши жардам берди да. Анан жакшы кишинин жакшылыгы баары билинет. Анан ошондо мен эми унутуп деле койду болуш керек десе жок, биздин ажообуз, биздин президентибиз ошол мен кылган жакшылыгымды адам катары билип, эстеп жүрүптүр да. Ошого аябай сүйүндүм. Учурдан пайдаланып биздин президентке ушундай адамгерчилигиңиз ошо бойдон калсын, жана сиздей жакшы адамдар көп болсун демекчимин. Ошентип анан концерт алып барып калдым. Камырды мындай карап көрүңүздөр. Аркы беттен жарык көрүнсө, бул нормально деп кой. Жок, тегиз жайыш керек. Жука болуш керек анысы. Ооба, жукарак. Өтө калың болсо, бышпай да калат ортолору. Анан келбети дагы сулуу болбой калат да. Айпери 3 бала менен үйдө элекесиз азыр, э? Ооба. Эми сиз айым катары түшүнсөңүз керек, апаңызды. Бардык айымдар бактылуу болуш керек, э? Бактылуу болгонго укугу бар. Эми жогоруда мамаңыз айтып кеткендей, мамаңыз турмушка чыгам, Кудай буйрса жакында дегенде кандай болдуңуз? Мамаңызды колдодуңузбу? Мен мамаңызды мындай кандай десем, кызгандыңызбы? жок, мен башында кыскангам, кой бергим келбейчү да. Мен аябай кыскан. Дагы көп сүйлөбөйм, айдарак. Өзүм негизи аябай кысканчакмын да. Анан күйөө тием, ушундай кандай карайсың дедим. Макул болдум. Кантип эле макул мама деп койдуңузбу? Жок, ар бир аял киши бактылуу болуш керек, сиз айткандай. Жалгыз калып калбасын, кыздар баары күйөөгө кетти. Өзү жалгыз жашап эметкен, скучно болбош үчүн, ошо бактылуу болуш үчүн. Мен айтайын, эмне сөзүңөргө аралашып кошулуп кетейин. Бардык айымдарга айтат элем, топурак менен суулай, эркек менен аял болуп жубай. Баарыңыздарга кышкыга көмүр, жаныңарга сүйүктүү өмүр каалайм. Эгерде көмүр жок болуп калса, сүйүктүүңөрдү кучактап жатып алсаңар, ысып жыргап жатасыңар ушундай. Анан Ошо негизи ушул ата-энеге 3 жолу айтыш керек экен да. Күйөөгө тий деп ооба. Сиз буга чейин айттыңыз беле? Ооба. Ылайыктуусу келсе тийиз. Ооба. Жүрөгүнө жаккан адам болсо, поддерживать этсе, сыйласа, почему бы не, да? Я только за и рада была за это. Тааныштыңызбы? Таанышып көрдүңүзбү? Таанышып көрдүм. Аябай жакшы байке экен. Өзүңүз жетти, апаңызды бактылуу кылып алат. Анда эмне дейбиз, бактылуу болбу? Рахмат, айтканыңар келсин. Эмне үчүн мен кыздарым кичинекей кезде турмушка чыккым келген эмес? Анткени эми турмушта ар кандай нерсени коркуп эме болуп калат экенсиң да. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дейт го. Ошондой эле анан кыздарымдын атасы менен жаштык кылдык, жаңылдык. Анан эми баары бир кандай ата болбосун, кандай апа болбосун, өз атадай, өз ападай болбойт да. Анан кыздарымды бирөө урушуп койсо, кагып койсо, же болбосо анда жаңылыктардан угабыз,
ар кандай өгөй аталардын кылган мамилесине все. Ошолордон корко берчүм да, мен кыздарыма да ушундай мамиле. Коптончу керек экен да. Албетте. Урушуп койсо психологиясы бузулат. Өгөй ата баары өгөй ата болот да, өз атадай болот. Ошон үчүн мен кыздарымды турмушка берип, кыздарым жолуна салып туруп анан өзүм анан акыркы катарга мен деле чыгайын деп туруп алгам. Ошол Жезде менен кантип тааныштыңыз, Назира эжеке? Кызык. 6 жыл мурун мен бутумду сындырып алгам лыжадан. Анан как раз больницада жатып, операцияга кирип, уже наркоз алып, тилим салаңдап, кебетем келишип жаткан экем. Ошондо көрүп сүйүп калыптыр Жездең. Ал кийинки очередте ал дагы операция болом деп. Ал ошол жерде Кезекти күтүп турган ал авария болуптур. А бирок мен Назира экенимди тааныбайт. Анан эле бетиңен ишил бир бале нур чачырады дейт. Анан ошо нур чачыра учуп келиптир, менин жүрөгүмө кирип кетти дейт. Анан эле сүйүп калдым. Анан врачтан акырын сурайт. Мен астында операция болгон сулуу кыз ким, ошо менен таанышайын дедим эле, номерин берсе, апей, сен тааныбайсың ал Назира Жетигенова деп. Назира Жетигенова экен да билбейт экен алчы. Ал эмеде Россияда, Алматада, Казакстанда ушул иштеп, Кыргыз элеби? Кыргыз эле. Кыргыздын артисттерин көп мындай кызыгып көрбөйт экен да ошол дүйнөгөчү. Анан мен телефонун табат, мага чалса, мен тим эле каадаланып, кыз кылыгы менен таанышпай коем. Телефондон таанышпайм деп. Ошондо анан көп жолу аракет кылыптыр телефон аркылуу таанышканга. Мен такыр таанышпай коюптурмун. Ошонто анан кетет дагы кайра арадан 5 жыл өтөт. Анан цель коюп келет экен. Максатын. Мен быйыл сөзсүз үйлөнөм, үй алам, анан Назира Жетигенованы алам деп тур келет. Анан ошо как раз карантин болуп калат да. Карантинде бош жаткандан бош жатпай макул да анан кыз таанышып коет атпай. Анан видео звонок кылса анан мага да жакып калып атпай. Ошонто анан таанышып калдык. Ошону эле айтканы келгем, азыр тамак жасап алып кетем. Анан үйгө барганда да тамак жасабайм. Урматтуу айымдар кээ бирде шашканда, тияк бияка барганда албетте үйдөн тамак жасаш керек да. Эме аялдарга бир хитрость айтайын деп аткам да, ушул жерден мырзалар көрбөй эле койгула. Бир жака шашып атканда акырын, ону баязык деген полуфабрикаттарды берде бүтүгү колго жасалган, жанагындай машинка-сашинкалар да жок. Ошондуктан ошол баязыктын азыктарын алсаңыздар, как будто жолдошуңуз же эмелер, коноктор ойлоп калышат да өзү жасаган экен депчи. Ооба дейсиздер. Вот, ушундай секреттер бар. Назира айым, баардыгын туруп алып, эми эмне кылайлы? Эми киржүү уй салгыла. Бирөөңөр уй саап, бирөөңөр киржүү. Азыр мындай кыла, могу камырды жайып тургула. Эми азыркы туугандарга айта кетейин, оромону 45 мүнөт, 50 мүнөт күтүп калабыз го. Анткени эт бышканча. Ошондуктан баарыңыздарга кыскача дагы бир маленький секрет. Этти дагы, картошканы дагы, пиязды биз тураганын баардыгын катар-катар менен биринчи этти, ич майды, андан кийин этти, андан кийин сабисти, андан кийин пиязды, андан кийин болгарский перецти, анан картошканы бүттүгүн чала кууруйбуз. Анан мустатып туруп эле камырга салып туруп, касканга асып койсоң, мынасага 20-25 мүнөттө эле бышып калат да. Түшүнүктүү. Анда биз уй саап, үйлөрдү жыйнап. Ооба, силер эмнерди жыйнап, могу камырды жайып турула, мен барып кууруп келе калайын, чала кылып туруп. Апаңыз барып эттерди чала куруп келгенче кичине маектешип туралы. Кудай буйрса эртең эми 29га толот экенсиз. Ооба, рахмат, чоң рахмат. Келаткан туулган күнүңүз менен. Чоң рахмат силерге. Кандай апаңызга бир сюрприздер даярдадыңызбы? Туган кызы катары. Мындай Туулган күндө жыл сайын тососуздарбы? Ооба, эртең ушу эме деп тоого барайлык деп чечтик. Балдарыбыз менен эс алып келели деп. Ошол мамам келгенде бир стихотворение айтып берейин дедим эле. Белек даярдап келдиңиз апаңызга? Ооба. Жакшы. Өзүңүз
ырдайсызбы? Чыгармачылыкка кандай шыгыңыз бар? Мурун мен күйгө тие элек кезимде бийлеп жүрчүмүн. Андан кийин күйгөгө чыгып алып бийлебей калдым. Ошол анан бокска барып жүрчүмүн. Биги бокста мен 3 жыл тренировка кылып жүрчүмүн. Ал агай мамам экөөсүн агайыбыз бир болчу. Машыктыруучуңуздарбы? Ооба, агайыбыз бир болчу. Ана мамам бир ушу артисттердин ортосунда эме ушундай таймаш болот деп калган. Анан ошондон кийин бир күнү мен курбу досум жүр менен барып келчи көр деп. Анан аны көрүп алып жагып калды. Мен ал барган себебим бир кинону көргөм. Малышка на миллион деген. Про бокс фильм. Анан оюмда реальность ожидание болуп. Малышка на миллион болайын дедиңизби? Бардым. Ошентип жүрдүм 3 жыл ошол жакта. Барам, келем, тренировка кылам. Ошентип анан карасам колдорум эркектикинде болуп, моундай сөөктөрүм чоң. Булчуңдарым чыгып, анан коркой эркектелип болуп бараттырмын, анан токтоттум. Кой деп. Ошондон бери спортко машыга элексизби? Жок, ошондон бери жок. Азыр 9 жылдан бери үйдө балдар менен алышам, үйдө отурам. Анан кээ бирде боёнтуп, ушу заказ болгондо боёнтом, макияж жасайм, ооба. Анан скульптурный массаж лица кылам. Ошол азыр пока ошо менен эле. Жазында Кудай буйруса, ушу иш менен дальше кетейин деп чечтим. Жогоруда апаңыз айтып калды да, Назира мен роза манты сатып, чай сатып калган күндөрүм болгон деп. Жанан ал кезде сиз деле эс тартып калсаңыз керек, бир эсиңизде бар? Ошол күндөр же чогуу чыгып сатыштыңыз беле? Жок, биз абдан эле кичинекей болчу экенбиз. Аны эстесем эсимде жок экен. Айтып берет, кичинекей кезде атам менен ушу ажырашып кеткенде курбу кыздын үйүндө жашап калдык. Андан кийин ал курбу кызы базар жумушта иштейт. Анан биз үчөөбүз үйдө калып, курсактарыбыз ачып калат экен. Кичинекей биз ыйлайбыз, тамак жейм. Мен 4-5 жашта кичинекейбиз. Анан мамам шкафтарды ачат, карайт, эчтеке таппайт. Анан ошентип чистокто болуптур. Сарымсак. Анан сарымсак таап алып берет, биз жеп алып ыйлайбыз ачуусунан. Ачык болгондо анан биз менен кошо отуруп ыйлайт. Ошондой күндөр болгон. Мамам биз үчүн көп нерсе кылды. Официант болуп иштеди, администратор болуп иштеди, оромол сатты. Бүт баарын кылды биздин бутубузга тургузуп кетиш үчүн. Ушу мама чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай сильная женщина, да, так сказать. Горжусь. Ошо. Сильная женщина келип калды. Жок, биз сиз келгенче бул жерде эски окуяларды эстеп бир сыйра ыйлап. Мен мынакей фаршты чала уруп келдим. А то камырга эмет жармашып калат да. Суу майды камырга эметип алабыз, чтобы жармашпаганга. Мынакей монтип ортосуна баягыраак салыш керек да? Чет керек. Чет керек. Карскандан келейин, Мындай кылып туруп жабабыз. Деп турана мына мындай кылып туруп ороюбуз. Дегенде роза болуп калат. Бердин четин чаптап коебуз. Мындай розочка. Ошончо роза каскан майланды. Майланды даяр. Мындай коюп коебуз. Көрүп алдыңар, кыздарым? Үйрөнгүлө. Күйөөгө тийгенде кыйналбайсың. Ушундай чөлөйүп берем, мама. Эмне деп тамак жасап. Мен жокто эмне сүйлөштүңөр? Бизби? 5 жашында бул эки кызыңызга чеснок жедирик. Ого, куй. Качан жептиң? Кайсы чеснок кызым?
чеснок пут этет, фасоль. А, Фасоль. ойланайын эле чеснок деген кымбат болчу анда. Экөө үчөөбүз ыйлаган историяны айтып бердиби? Үчөөңүздөр кучакташып жүрөсүздөр го. Ыйлайсың да ачык болсоң. Булар анда кичинекей айпер ушундай канча 5 деп элең, Анан жаңы бир квартирага көчүп барганбыз. Квартирага көчүп барсак, мен эми эч жерде иштебейм да. Квартирада эчтемке жок, продукты жок. Анан эртең менен тургандан эле булар нан деп башташты. Тамак деп, каяктан тамак алам, кимден сурайм деп. Мен сураганда билбейм, жаңы көчүп барсаң кимден сурайсың? Камоктон да сурасаң бербейт, кошуналар деле бербейт да. Анда сиз белгилүү эмес белеңиз. Мен өзүм жок анда белгилүү эмес болчумун. Өзүм негизи эле сурагандан азыр деле тартынам. Сура албайм мен бирөөдөнчү. Анан кыздарым экөө ыйлап атат, булар бала да түшүнмөк беле. Анан эме ошол жерде бир илгерки буфет деген буфеттер болот го. Илгерки сервант сыяктуу буфет, кухонный. Ошондой буфет болуп ичин аңтарсам эле бир жарым литровый банкада жарым литр эме бар экен, фасоль. Фасоль деген бышпайт го. Сууга салып койдум, май сай эчтемке жок, хотя ошону берип алдайын десем, тиги фасолум бышпайт, экөө өкүрү ыйлайт. Эми бышсын, кой турчу, эми бышпасам эмне кылайын десем, экөө нан дейт булар. Экөө каралып, мен дагы деп кучакташып. Үчөөбүз өлө бакыр ыйлаганбыз. Анан фасолду даамы жок, жегилери келбей ыйлап, анан бир курбу кызым ошол квартира таап берген да. Ошол байкуш үйүнөн фаршированный перец жазап келиптир. Ошол бизде где-то бир мен жумуш тапканча 15 күндөй бакты. Тамак ашап келип. Азыр ошол курбуңуз менен катышасызбы? Албетте катышам, анын жакшылыгын эч качан унутпайм. Постоянно айтып жүрөм. Ошондой курбулар көп болсун, азыркы жашоодо. Кыйын, жакшы. Азыркы жашоодо андай курбу табыш кыйын, албетте. Аны айтып жүрсөм, кечке эле айтып бересиң дейт. Айтам. Жакшылыкты айтып туруш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу айымдар, бизди көрүп аткандар, ар дайым биз менен болуңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун, жаңы кошулгандар болсо, биз азыр бул роза оромосун 20-25 мүнөткө эле коебуз, анткени ичиндеги фарштын бардыгын чала куруп алганбыз, ошондуктан батыраак бышат. Анда болсо тамагыңыздар таттуу болсун. Охуй, суусап кетти. Муну коюп келели, чалап ичип алайын. Саламатсыздарбы? Байгазандын бай продукциясына келиңиздер. Биякта сиз каалагандын баары бар. Мантусу бар экен, чучпарасы бар экен, пельмени бар экен, котлети бар экен, бүт бар экен. Плей маркеттен буйрутмасын гана басасыздар, заматта келет. Каалаган тамагыңыздар жесеңиздер болот. Өзүңүз да жакшы болосуз, курсаңыз да ток болот, баары жакшы болот. Барыңыздарды Байгазандын бай продукциясына чакырабыз. Мынакей урматтуу достор, биз күткөн оромобуз дагы даяр болду. Анда болсо чыгаралы, бысмылда деп туруп, мынакей. Мен өзүм шилекейим алып кеттим. Көптөн күткөн биздин роза мантыбыз дагы даяр болуп калды. Назира айым, сизге чоң рахмат. Мындан 29 жыл мурун сиз эне статусуна ээ болгон экенсиз. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалпы жамаат менен эми Айперини дагы куттуктап койсоңуз болот. Албетте. Кызым, ананып кетейин. Лялечкам, туулган күнүң менен чын жүрөктөн куттуктайм. Я сильно люблю. Кызым экөөбүз как подруги, анан баягы көчөдө кетип атсак деле сиңдиңизби дейт. Мен ушинтип жаш кезде эне болуп биринчи бала жытын жыттаган күнүм эсимде. Аябай кыйналдым. Первый ребенок, первый роды дегендей 7 айлык төрөгөм. Анан кийин 1,5 ай көрбөй, 1,5 айдан кийин 11 ай больницада жүдөп какап, шылып, бир беле мондай 1 кило 750дөн шылып, монтот анан мондай чоң кыз кылып. Анан мага 4 бала төрөп берди. Я тебя сильно люблю, самое главное здоровье. Остальное, чтобы купить постоянно, у тебя в кармане много денег было. И жана балдарың бактысын көр.
эне менен баланын ортосундагы сүйүүнү бир гана эне билет болуш керек. Ошондуктан ар бир аял затына эне болгонду каалайт элем, эне статусун. Туулган күнүң менен кызым. Апама биринчи жолу ушу ыр айтып берейин дедим эле. Апа, ушу дүйнөгө алып келгениңиз үчүн чоң рахмат. Баштайын. Дүйнөдө эң кымбатсың сенсиң энем. Ар дайым сыймыктанам сени менен. Мен сени урматтаймын алтын апа. Сен үчүн жүрөгүмдө орун кенен. Жам. Заплакать хотела. Спасибо. Эме роза мантообузду муздап кетет го. Ооба, а то Алдап мен көрү. это Иля үйдүмдү кой. Будь счастлива, мама. Спасибо. Так, ар кимиңерден көзүңөрдөн ушундай сүйүнүчтөн гана жашап Иля үйдүмдү такат. Макияж жакып кетет. Тамагыңыздар таттуу болсун. Раз, два, три, четыре. Келгенде Сиз алыңыз. балалы. Сиз алыңыз. Кана келин сенин тамагыңыз таттуу болсун. Айтели келбейсиңби? Ол менен эле жейм, кыргызча эле. Биз деле ошентип жейбиз, Айпери. Колубузду жууганбыз, Ооба. Бисмилла. Уят кылбай. Соны болуптур. Үйдөгүдөй эле. Аш болсун. Рахмат. Мындай дамдуу тамакты айылда эле жешим. Назира. Бүгүн фигураны бузабыз жейбиз. Я все. Очень вкусно. Тамагыңыздар таттуу Ким болсун. жазат экен? Назира Жетигенова жазат. Мама. Жардам берди экен. Назира жардам берди, Айпер жардам берди. Эттерди чоң-чоң кылып кесип. Тамагыңыздар таттуу болсун. Таттуу болсун. Эми дасторконго отуруп ысык чай менен ичели. Сиздерге чоң рахмат. Бизге көңүл бурганыңыздар үчүн жакшы рецепттердин баардыгын сиздер биздин каналдан таап аласыздар. Учурдан пайдаланып сизге рахматымды айтам. Назира эжеке чоң рахмат сизге. Эми биздин эфирибизге эмнеси менен жакты? Эфир аябай мындай свободно. Эмгек кылып, мындай. Эмгек кылып, үйдөгүдөй. Анан кийин мындай, не знаю, комфорт да, чувствуешь, а то башка кээ бир эфирлерге барганда бир жактан кысып, анан мындай кылбай ала кайра байрадай, баардыгы мындай жөнөкөй, простой, өзүмө окшош, сага окшош. Негизи Назира бар, Айперлер кыйын болушат. Таластар билдон болуп кетет го. Жакшы, рахмат сизге жеке. Дасторконуңуз дайыма жакшылыктарга жайылсын. Анан бизди үлпү тоюңузга чакырганды унутпаңыз. Албетте. Биз сөз барабыз. Кудай буйруса, Назира, сен айттырбай да келсең сага жарашат. Мен учурдан пайдаланып сага терең ыраазычылык билгизем. Мени апче деп эч качан унутпайсың. Менин концертимдеги сюрпризиң кайсы форма ягында турат, кудай буйруса. Колуман келсе мен дагы апча катары сага сюрприз кылып беребизге, ушундай сонун сюрприздерди кылып жүрөлү. Рахмат сиздерге дагы. Айпери келе жаткан тууган менен ден соолукта бол, өмүрүң uzun болсун, балдарыңдын жакшылыгын көр. Жалпы жамааттан сиздерге ушундай сонун Байказандын бай азыгы фол фабрикат. Эртең күндө туулган күнү тамак жасабай эле го. Үйдөн эле мантолар түйүп кой, анан Завтра отдыхай. Белая Река компаниясы мына таттуулар, торт албай эле койгула. Мынакей баардыгы даяр. Анда сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аты-жөнүм Назира Бердиголова. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар, лайк басыңыздар жана комментарий калтырыңыздар. Көрүшкөнчө. Пока-пока. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Байказан чайканасы. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Белая Река компаниясы.